Урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, сиздер менен биз сарф сабактарыбызды улайбыз. Бүгүн сиздер менен 16-сабакта өтө турган темабыз бул ал-масдар, мастар жана исмул фаил тууралуу болот. Биринчи мастар тууралуу сөз кылайлы. Мастар сөзүнүн лексикалык мааниси булак деген маанини берет. Ал эми мастардын терминологиялык аныктамалык мааниси бул кыймыл аракетти билдирип, бирок үч жактын бирөөсүнө болбогон сөз. Мындай айтканда, эч бир чак заманда болбойт. Ал кыргыз тилине которулганда сөздүн акырына о, у, ү же мак, ыш сыяктуу мүчөлөр кошуп которулат. Мисалы, насрун жардам берүү деген окшош. Маанилүү эскертүү. Сүласи мужарраттын мастарлары бир вазында болбойт. Ошондуктан ар бир эчтин мастарын тактоо зарыл. Алымдардын ортосунда сөздөрдүн уңгусу эмне экендиги тууралуу талаш бар. Басра мектебинин алымдары мастар башка сыйгалардын туунду сөздөрдүн уңгусу деп эсептешет. Ал эми Куфа мектебинин алымдары сыйгалардын уңгусу өткөн чак этиш деген көз карашта дейшет. Демек мынакей сөздөрдүн уңгусу кайсы дегенде эки мектеп бар экен. Басра мектеби, анан Куфа мектеби. Куфа мектеби өткөн чак этиштен башка сөздөр жасалып кетет дейт. Ал эми Басра мектеби болсо, ушул мастар уңудан не болуп кетет? Сөздөр, башка сөздөр жасалып кетет дейт. Мына ушундай Куфа менен Басра мектебинин айырмасы. Эми бул жерде бир нерсени үйрөтө кетейли. Бул жерде айтпадыбы? Сүласи мужарраттын мастары бир вазында болбойт, ошондуктан ар бир этиштин мастарын тактоо зарыл деп. Кантип тактайбыз? Алалы бизде азыркы кезде баарыбыздын колубузда телефон деген нерсе бар. Телефондордо сөздүк бар. Ошо сөздүктү эмне кылабыз? Ачабыз. Мисалы үчүн Баранов сөздүгү. Ачабыз да бир этишти жазабыз. Катаба. Жазсак, мынтип чыгарып берет. Мына бул турган сөз бул китабатун деген ушул сөздүн мастары. Ушинтип биз тактап алабыз. Кайсы гана этиш болбосун, биз жазсак, ошентип бизге мастарын чыгарып берет. Мисалы үчүн насара. Мынакей насрун деп чыгарып берип атат. Жаласа. Мынакей жулусун. Мынакей мастарын чыгарып берип атат. Катаба. Мынакей китабатун. Ушинтип бизге не кылып берет? Мастарларын бардык этиштикин мынтип чыгарып берет. Ошондуктан не кылабыз? Сөздүктөн эле карап койсок болот, переводчиктерден. Мына ушинтип мастарды бүтүрдүк. Эми исмул фаилге өтөбүз. Исмул фаил бул аткаруучу атооч. Мындай айтканда, ошо этишти аткарган адамды, аткарганды жана ошол этиштин сыпатына ээ болгонду билдирет. Мисалы үчүн анын таразасы фаилун таразасында болот. Мисалы насирун мынакей. Фаилун таразасында болот. Мисалы насирун мынакей. Ушундай таразага салып не кылабыз билебиз. Ал эми бунун жакталышы кадимкидей эле жөндөлүшү мынакей. Кадимкидей эле грамматикадагы экилик жана көпчүлүк форманын эрежелери менен не болот? Булар экилик көпчүлүк болуп формага түшөт. Эми мынакей женский формасын болгондо мынакей бул кадимкидей ысым болуп калат. Этиштегидей не болбойт, жакталбайт, балким эмне булардын жөндөлүшү кадимкидей атооштор, ысымдардай болот. Эми жекелик түрдө не болот экен? Насирун болот, мужской род, жардам берүүчү. Насирони эки жардам берүүчү, мужской род. Насируна жардам берүүчүлөр, мужской род. Насиратун женский род, жекелик түр, жардам берүүчү. Насиратан экилик түр, жардам берүүчү, женский род. Насиратун жардам берүүчүлөр, женский род. Араб тилинде дейт мынакей та тамгасы эки түрдүү жазылат. Биринчиси мындай тоголок та болот. Бул үстү жабык болгондуктан та марбута, жабык та деп аталат. Экинчиси бул үстү ачык болгондуктан нол таны тау мафтуха деп, ачык та деп аталат. Демек бизде таи марбута бар, анан таи мафтуха бар.
Bul üstü jabık bolgonduktan, mындай оролгон болгондуктан ta'i marbuta deybiz. Bunun üstü açık болгондуктан ne? Ta'il maftuha dep ataybiz. Emi bul ta'lar женский roddu bildiriş üçün ne? Sözgü koşulat. Emne asla könügülörde ne kılabız? İşte elimnaki hacabanıkı hacibun bolup fa'ilun tarazasında mınaki. Fa'ilun hacibun fa'ilun. Emi fa'ilun tarazasında katibun naki. Katibun. Katibun. Bunu şimdi ne bolot? İsmi fail tarazasına düşüt. Oylayım sizlerge düşünüktü boldu degen oydomun. Allah'ım sizlerin ilimizlerge berekesin bergen bolsun.